Тери бул кайталангыс ийкемдүүлүктөгү материал. Буюмдагы андан алынган ар бир деталы, ар бир оймосу, манжа басым сыяктуу уникалдуу жана кайталангыс. Терини иштетип чыгуу процесси ал чыныгы искусство. Анда кол өнөрчүлөрдүн чеберчилиги материалдын табигый кооздугу менен айкалышып турат. Ал тарыхы бай келген элегенттуулук менен туруктуулукту чагылдырган материал. Убакыттын өтүшү менен тери бут кийим үчүн кадимки териден заманбап жогорку технологиядагы буюмдарга айлануу менен адам баласынын эволюциясынын көөсү болгон. Териден буюмдардын уникалдуулугу алардын сырткы келбетине гана көрүнбөстөн, кылымдар арасында өзүнүн укмуштуу касиеттерин сактап кала алгандыгынан дагы көрүнгөн. Тери менен иштөө жүрүмү бул чыныгы искусство. Ал муундан муунга өткөрүлүп берилип турган. Ар бир буюм өткөн менен келечектин ортосундагы көпүрөгү айлануу менен салттар менен заманбаптыкты бириктирип турат. Собственно, вот та самая сумка, которую я делал. Дегенгиси мына бул сумканы мен 10 жыл мурда жасап чыккам. Менин эң биринчи жасаган буюмум. Мен аны эч кандай билимим жок, эч кандай шайманым жок эле жасагам. Ошол кезде табылган колумда бар нерселер менен эле. Бирок ошол кезде эң маанилүү нерсе болгон. Мен slide to open кулпуну иштеп чыккам. Бирок бул жерде ал анчейин идеалдуу иштей элек кези. Убакыт өткөнү менен мына буга айланган. Мына муну менен теринин ортосундагы айырмачылык дээрлик 10 жыл. Бул кулпунун ар кыл иштеп чыгууларында, ар кыл варианттарында ал мыкты иштей баштаганга жеткенге чейин. Мына мында карасаңар, ал бүтүндөй сумка материалына интеграцияланган. Мына бүтүндөй масса жок. Ошонун өзү менин брендимдин сигнатурасында болуп саналат. Мына бул slide to open дээрлик баардык сумкаларда. Он абсолютно на всех сумках. Это вот наши ремни мужские стандартные. Пряжка здесь. Ал эми булар болсо биздин эркектерге каралган курларыбыз. Бул жердеги кемери куюлган эмес. Ал латундун муздак тапталган бүтүн бөлүгүнөн кесилип алынган. Мындай фурнитура куюлганга караганда кыйла бышык келет. Анткени анын текстурасына аба толгон эмес. Башкача айтканда ал металлдын бүтүндөй бөлүгүнөн кесилип алынат. Мындай болгон блоктон. Курдун ролунда болсо бул жерде булар колдонулган. Ал Италия заводунун артикулу. Абдан бышык булгары эң сонун керилет. Баса азыр мен өзүм ушундай кур тагынып турам. Бул артикулумдун кооздугу. Сен өсүмдүк аралаштырып ийилген булгарыдан курду сатып алып жатканда ал бир түстө болот. Азыр болсо коньяк түсүндө. Анан аны тагынып жүрүү интенсивдүүлүгүнөн улам дегеле тагынып жүрүү мүнөздүүлүгүнөн түсү алмаша баштайт. Жыйынтыгында ал таптакыр эле кочкул болуп калышы мүмкүн. Анын негизинде ал кардардын өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп турат. Башкача айтканда ал кандайдыр бир күзгү болуп калабы, айтор дароо эле кандайдыр бир таржымалды чагылдыра баштайт. Абийек өзүнүн кожоюну менен бирге карай баштайт. Мына мындай болгон коло курлар $200 турат. Ооба, ал ысык турган токочтой эле тарайт. Ар дайым ар башка түстө жасап келебиз. Вместе со своим хозяином. Вот такие базовые ремни стоят $200. Чындыгында эле булгардан буюмдар өз кожоюнунун уландысы сыяктуу. Убакыт өткөн сайын алар мүнөзүн, түсүн, формасын өзгөртөт. Жана булгарыдагы ар бир бырыш дагы тарыхка айлана берет. Булгарынын уникалдуу касиети бир ирет Суңкарга Исмаханды абдан кызыктыргандыктан ал чыныгы искусство чыгармаларын жаратууну баштоо менен аны терең изилдөөгө баш урган. Ну, мой путь в сфере дизайна начался еще в далеком детстве. Менин дизайн тармагындагы жолум илгери эле балалык кезимде эле башталган. Ал эми бренд катары рынокто иш алып барганыма 10 жыл болду. Биздин үй-бүлөдө булгары кол өнөрчүлүгү менен эч ким алектенген эмес, болгону бабам гана. Бабам эйр жасаган, бут кийим тиккен деп айтышат. Балким мага ошол кишиден генетикалык жактан өтсө керек. Башталган кезде баары кызык болгон жана болгону мен элестетүүмө туура келген сумка таппай койгом. Дал ошондой эле мага түшүнүксүз болгон. Бир эле учурда түшүнүксүз болгон. Биздин Казакстан мал чарбачылыгы менен иштеген мамлекет, бирок бир дагы өнүккөн бренд жок. Анан дал ошол жакты өздөштүрүп, өзүмдүн биринчи сумкамды жасагам. Ал кандай жасалат, кандай шаймандар керектиги тууралуу бир дагы маалымат жок болчу. Баары ката кетирүү, жасап көрүү жолу менен өздөштүрүлгөн. Интернеттен маалыматтарды көп алдым. Акыры биринчи сумкамды жасап чыктым. Андан ары кол көнгөндөй эле кетти. Элдер менден сумканы кайдан алдың деп сурай башташты. Мен болсо өзүм тиктим дедим. Ал кезде мен зергерчилик менен тыгыз иштеп жаткам. Ошентип акырында толугу менен булгары жакка өтүп кеттим. И уже как-то потом постепенно полностью перешел на кожевенное ремесло.
Ал булгаары буюмдары дүйнөсүндөгү сүрөтчү сымал. Сумканы жасоого киришкен кезде ар бир баскычы укмуштуу саякатка айланат. Алгач сумкар эң жогорку сапаттагы булгаары тандайт. Андан соң кесүү менен тигүүгө киришет. Ал жүрүм ар дайым эле материал менен иштеген эмес. Пропорциялар, стиль жана эстетиканын ийкемдүү сезимин дагы камтыйт. Так вот выглядит. Мендеги калып ушундай көрүнөт. И нагреваем пресс. Пресс может нагреваться до 300 градусов. Бастырма 300 градуска чейин ысышы мүмкүн. Бирок бул тери үчүн 100-110 градус жетиштүү. Ошондуктан 1-2 мүнөт ысытабыз. Ал аралыкта фольга алып алалы. Бул жүрүм фольгалоо деп аталат. Анткени жогорку температура учурунда металл фольгасы калып аркылуу булгаарга матырылып кирип кетет. Анткени бул жүрүм сумка жыйналганга чейин эле жасалат. Бычма учурунда эле ал кандай көрүнөрүн мен азыр силерге көрсөтөм. Ал үчүн болжол менен 100-110 градус температура жетиштүү. Ага мындай болгон фольганы бастыруу үчүн бул уйдун териси. Баса экзотикада бир нюансы бар. Басылуу пластик аралыгында мембранага кирип кетпешти күтүү керек. Логотиби кунарсыз болуп кирип кетиши мүмкүн жана экзотика менен басууну ыкташтыруу кыйын болуп калат. Биздин учурубузда булгаары одуракай болгону менен туруктуу бир тектүү. Ошондуктан кооз болот. Жашыл лампочка күйгөн кезде баса берсе болот. Ишенбешиңер мүмкүн, бирок ал жылкынын терисинен алынганы. Бастырма ысыды. Баса баштайбыз. Аянтчаны белендеп алабыз. Бийиктигин ыкташтырабыз. Регулировать высоту. Площадка есть. Аянтчабыз бар, эми фольганы түшүрөбүз. Наносим фольгу. Нукура булгаары менен иштөө дыкаттыкты талап кылган жана эмгекти талап кылган убакыт менен чеберчилик керек болот. Бир сумканы жасап чыгуу үчүн минимум 1 ай кете тургандыгы дагы таң калыштуу эмес. Жыйынтыгында жөн гана аксессуар эмес, деталдарына камкордук менен көңүл топтоо аркылуу искусствонун чыныгы чыгармачылыгы жаралат. Ушул сындуу мамиле кылуу бышыктыкты жана функционалдуулукту гана эмес, бир буюмдун уникалдуулугун кепилдейт. Все начинается с простой идеи. Баары жөнөкөй демилгеден башталат жана көп учурда мен кандайдыр бир деталын ойлоп табам. Мисалы, Омега менен болгон учурдагыдай. Өз кезинде мен ал модельди ойлоп таап жатканда, мына ал, мен кармагычын ойлоп тапкам жана мен ага бир нерсе кошкум келген. Акырындык менен ал сумкага айланды. Кармагычы кандайдыр бир конкреттүү келбетке келди. Мен жасаган бир нече аргыл варианты бар эле. Бирок дегенкиси демилге бар, эскизи жасалат. Эскизден кийин балким эскиз боюнча макет жасалат. Баары ошондон башталат. Макеттин негизинде сен кайсыл жерден катаачылык кетиргениңди, эмнеси ишке ашып, кайсынысы ишке ашпай калганын түшүнөсүң. Анан макеттин негизинде лекалоосу жасалат. Ошол лекаладан кийин даяр модель бычылып даярдала баштайт. Баардык ошол өндүрүм жүрүшү болжол менен 25-30 күнгө жетет. Ошол эле учурдагы кулпуларын, бекиткичтерин жасоо дагы кирет. Европадан материал күтүүгө плюс 25-30 күн. Булгаарга негизинен Европаныкын эле колдонобуз. Акыркы учурда Италиядан келген ашатылган булгаары көп колдонулчу болду. Басымдуусу уйдун эчкинин терисинен алынган. Айрым учурларда Франция заводдорунун булгаарысын колдонуп калам. Фурнитурасын өзүм жасап чыгам. Алар чип боюнча фурнитура станокторунда кесилгендер. Алар аны андан ары никель жана палладий менен капталган. Фурнитура
потом в дальнейшем покрывается либо золотом, никелем, палладием. Нукура булгары иштеп жатканда эпке келбей коюшу мүмкүн. Алар негизинен бир нече факторлордон улам келип чыгат. Алсак булгарынын түрү, аны иштеп чыгуу жана ууз чебердин тажрыйбасы. Булгары буюмдарды жасоо учурунда туура бычуу жана тигүүнү кошо алганда кылдаттык менен иштеп чыгуу талап кылынат. Булгарынын ар кыл бөлүктөрү ар башка калыңдыкта жана текстурада болуп калышы да ыктымал. Бизде эскиз дайым эле жүзөгө аша бербейт. Биз адамдарбыз, ооба. Кандайдыр бир идеалга умтулабыз. Сен эскиз баскычынан аны жүзөгө ашырууга өткөндө кандайдыр бир демилгелерди четке кагууга туура келет. Анткени сен анык дүйнө көйгөйлөрүнө кабылып каласың. Ооба, материал эмес, бир нерсени жасаганга болбойт. Айрым учурда сен ойлоп тапкандар, алар ачылбай, жазылып кетпей же топтолбой калган учурлар болот. Макеттештирүү ал ошол сындуу татаал модельдерди жасап чыгуу учурундагы эң маанилүү баскыч. Анткени өзүңөр көрүп тургандай, бул жакта баары келди, жабылды, тыкаан жана так куюлуп коюлгандай. Мына ушундай олтуруп калууга жетүү үчүн макет жасаш керек. Макеттин негизинде өлчөнгөн так лекало жасалат. Лекало ал катуу, жумшак болушу мүмкүн. Негизинен биз лекалону картондон жасайбыз. Үстүңкү материалы, ички материалы бычылат. Анан дагы билгендер аз болушу мүмкүн. Сумкаларда ички аралык катмарлары абдан көп болот. Алар ошол сумкалардын картасын жаратат. Анын баары макетке кошулат. Сен демилгени ойлоп таптың жана аны тартып алдың. Ал бир бүтүн болуп калат. Ал эми аны ишке ашыра баштаганда анда сен кандайдыр бир физикалык чектөөлөргө кириптер болосуң. Анан баардык кыйынчылыктар ал жакта дагы кандайдыр бир физикалык аалам менен, материал менен жандуу деп айтылгандай. Анан жеринде бир нерсени алмаштыра баштайсың. Бирок ошонун өзү дизайн искусствосу болсо керек. Башкача айтканда кооз кылып жасоо, баары бир өзүңдүн баштапкы демилгеңди сактап калуу жана аны жүзөгө ашыруу. Ал кооз, функционалдуу, утилитардуу, кымбат болсун деп. Функционально, утилитарно, дорого. Нукура булгаардан буюмдар ар дайым асемдүүлүк менен элеганттуулуктун белгиси болгон. Ошол укмуштуу материал убакыт өткөн сайын стиль предметине гана айланбастан, статус менен мыкты табиттин символуна дагы айланган. Андай буюмдарды өзгөчө инсандар гана тандашат. Сапат менен узакка кызмат кылууну гана эмес, колдо жасалган искусствону баалоочулар. Мына ошол назиктикти баалоочулар кайталангыс менен уникалдуулукка инвестициялоого даяр деп белгилейт дизайнер. Нукура булгаардан буюмдар ал жөн гана аксессуар эмес. Ал стилди чагылдыруу жана өзүнүн жекечилдигин билдирүү болуп саналат. Я предлагаю людям не просто сумки. Мен элдерге жөн гана сумканы сунуштабайм. Мен аларга маданиятка толтурулган сумкаларды сунуш кылам. Анткени ал жөнөкөй аксессуар эмес, ал чоң адамдын, мага окшогон адамдын убакыт демилгеси. Эмгеги демилгеси салынган жана ал менин жаратмандыгым деп айтса да болот. Ошондуктан кардар өзү дагы ушул жагынан алганда интеллектуалдык жактан даяр болуусу керек. Башкача айтканда, ал адам ошол кардар жөн гана трендтер эмес, ошол буюмга карата жандуу нерсени алууну каалаган, баардык деталы менен жасалгаларына көңүл бөлгөн адам болуусу абзел. Мен баардык кардарларды тааныйм, көптөрү менен достошуп калгам. Анткени алар жөн эле кардар эмес, ошол маданияттын, тематиканын баары маанилүү болгон кардар. Ошондуктан биз тыгыз катышып баарлашып келебиз. Көп учурда убакытыбыздын ири бөлүгүн бирге өткөрөбүз. Анткени эгерде адам өзү үчүн жеке бир нерсеге буйрутма кылган болсо, иш баскычына келип көз салуу анын кызыкчылыгында балким бир жерин узунураак башкача жагын ичкерээк кылгысы келеттир. Балким ал чөнтөкчө жасатат чыгар. Менимче ал абдан жакшы демилге. Андан кийин ал жакшы чыгабы же жаманбы, анын баарын жүрүш учурунда көрөбүз. Идеи, потом мы это в процессе видим, как это действительно хорошо или нехорошо. Ырчы кызыбыз Казакстанда Калия катары таанымал болгон Акмаржан Көшөрбаева уз чебердин буюмдарын музыкалык чыгармага салыштырат. Ыргагы, өзүнчө саптары же кайырмасы эмес, толук акырына чыгарылган, кеңири публика алдында аткарууга даяр болгон музыкалык чыгармага. Кереметтүү ыр сыяктуу эле ар бир сумка же аксессуар өзүндө жеке мүнөздү алып жүрүү менен, кумарлануу менен эстетикалык суктанууну жаратат.
С Сункаром я познакомилась через его маму. Сункар менен анын апасы Ажар аркылуу таанышкам. Ажар дагы кесипкөй дизайнер, ал казак кийимдеринин дизайнери. Мен ага ырчы катары кайрылып, Ажар мага сценалык костюмдарды тигип берген. Ошентип Ажар менен иштешип жатканда Сункар жаныбызда болчу, келип турчу. Ал кезде университетте окуп жүргөн кез эле. Менин эсимде калганы ал кол өнөрчүлүк менен алектенген эле. Бир нерселерди жасачу. Менин аны менен алгачкы таанышуум мен бир баш кийим тиктиргим келгенде башталган. Ал мага ошол баш кийимди тигип берген. Мен кепканы кийип же сумканы алып жүргөндө бул эмне буюм, аны кайдан сатып алдың деп сурабай койгон бир дагы учур болгон эмес. Мен баарына сыймыктануу менен ал Казакстанда жасалган деп айтып келем. Мен жада калса өзүм Сункарды карайм, ага соц тармактарда байкоо салып келем. Ал канчалык бөтөнчү адам экендигин байкайм. Анын өзүнүн турпаты менен жигиттерге көбүрөөк таасир этсе керек. Анткени мен анын стилинен бир нерселерди алам деп айтуум. Мен анын сунуштаган буюмдарын биздин мода жумалыктарынан көргөм. Ал абдан айырмаланып турат. Аны таанууга болот жана мени кубантканы бизде эркектердин модасы дагы өнүгө баштагандыгында. Анткени кантсе да аялдар үчүн мода кандайдыр бир негизинде нукка түшүп калган. Ал эми эркектердики болсо көйгөйлүү. Анан жаш балдар кандайдыр бир өрнөк алганы, кандай кийиниши керектигин, аксессуарлардан өздөрүнүн күнүмдүк турмушунда кантип пайдалануу керектигин, өзүн кантип стилдештириш керектигин, анын баары жакшы. Ошондуктан менин оюмча Сункар өзү дагы кандай десем, өзүнчө эле трендесттер деп ойлойм. Трендсеттер. Если вы хотите качественный товар, он дешевым никогда не будет. Эгерде сиз сапаттуу товарды кааласаңар, ал эч качан арзан болбойт. Мисалы Сункардын устаканасына эле карасаңар, ар кыл шаймандар абдан көп. Ошол эле фурнитурасы, ал колдонуп келген ошол эле булгары, ал алган билими, ал улам курчутуп келген чеберчилиги, бир өнүмдү жасап чыгуу үчүн каралган эмгек сааттарынын саны, анын баарын автоматташтырып койсо болот деп да айтууга болот. Анда бирок айтылып жаткан кол менен жасап чыгуу иши. Биздин казакстандыктар, биздин бабалар ар дайым аткарып келген нук, кол өнөрчүлүк жоголот. Анткени ал бизде абдан өнүккөн болчу. Ошол кол өнөрчүлүк менен жасалган өндүрүмдөр жана башкалар, ошол эле кийиз, килемдер, кийим баары кол менен жасалчу. Продукты ручного труда и так далее, да, тот же ойл, киз, ковры, одежда, все вышивалось вручную и так далее. Такие мастерские. Ушул сындуу устаканалар чет өлкөлөрдө деле бар. Мисалы атактуу брендтерди ала турган болсок, аларда массалык негизинде маркеттерге кеткен тилкелер бар. Бирок өзүнчө дагы кандайдыр бир такталар бар. Ал жактарда колго тигилген бут кийимди көрөсүң жана ал такыр башкача болот. Башка сапат, башка келбейт. Анан албетте бир нече эсе кымбат. Бирок баалоочулар ага төлөшөт. Татыктуу баалап алышат. Дороже. Ценители за это заплатят, оценят достойно. Алматылык дизайнер Сункар Есмухан Open Way деп аталган дизайнерлер улуттук сынагын жеңип алган. 2 сезон катары менен Казакстан мода жумалыгына катышкан. Эң эсте калаардык учуру Миланга болгон сапары эле. Ал жакта мыкты жасалгаланган сумкалар Ready to Show көргөзмөсүнүн көрүүчүлөрүн суктандырган. Было очень много хороших отзывов. Часто слышали от итальянцев, что они... Мыкты пикирлер абдан көп болгон. Италиялыктардан Казакстандан мындайды күтпөгөндүгү тууралуу айтышкандарын көп уккам. Баары бизди төө менен келет деп ойлошсо керек. Анан алар ушундай сапатка беттешишти. Негизинен баары алар колдо тигилгендигине ишенишкен эмес. Башкача айтканда, дал ушул тармактагы көптөгөн адистер келишкен. 20-30 жылдан ашык тажрыйбалары барлар келишип, кымбаттуу менен 30 жылдык тажрыйбам бар. Мен сумкалар кандай жасаларын билем, бирок мындай кылып колдоо жасоо, тигип чыгуу мүмкүн эмес дешкен. Ошондо мен аларга өз телефонумдагы видеону көрсөтүп, мына көптөгөн видеолордо мен өзүм жасап жатам деп айткам. Кыскасы, анда колдордон тышкары мен өзүм толук турпатым менен турам дегем. Ошондо дагы алардын көздөрү бакырайып, болду, балким болушу мүмкүндүр деп баары бир анчейин ишенбестей карашкан. Контакттар көп. Келечекте бизге ошол рынокты таап бериши ыктымал болгон кандайдыр бир адамдар менен тааныштык. Италиядан, Штаттардан кардарлар болду. Ал эми Германиядан туруктуу кардар пайда болду. Чындыгында ушундай болгон жакшы буюмдардын экинчи бети дагы бар. Эгерде ал абдан жакшы болсо, көпкө кызмат кылат. Ошондуктан элдер көп кайрыла беришпейт.
кардар сумка сатып алып кийин кур, андан ары дагы бир нерселерди жасаткысы келбесе гана. Негизинен элдер сатып алгандан кийин алар кандайдыр бир сервис жаратуу, бир жерин оңдотуу, бир жерин боетуу үчүн 6-7 жылдан кийин гана келишет. Через 7, чтобы сделать какой-нибудь сервис, там что-нибудь починить, что-нибудь подкрасить. Казакстандын мода дүйнөсүндө кызыктуу өзгөрүүлөр байкалууда, дейт дизайнер. Ага акылга сыярлык керектүүнүн популярдуулугу артып бара жаткандыгы, винтаждык буюмдарга апсайклинг кереги жоктон жаңы буюмдарды жасоого кайтып келгендер кирет. Ал тренд булгаары буюмдарын көпкө чейин колдонууга боло тургандыгын белгилеген Сунхар Исмахандын философиясына туура келет. Дизайнер булгаары сумкалар жөн эле аксессуар эмес, инвестиция экендигин бөлүп көрсөтөт. Ал концепция убактылуу трендке артыкчылык бергендер менен узак мөөнөттүүлүк жана стилге маани бергендерди айырмалоо аркылуу туруктуулук менен сапаттын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Ну, мои проекты это сумки, и они все для меня одинаково ценны. Менин долбоорум алар сумкалар жана алардын баары мен үчүн бирдей баалуу, маанилүү. Ар бир сумкамдын абсолюттук негизде башталышы менин эсимде. Моделдөө, долбоорлоо учурунда кандай кыйынчылыктарды баштан өткөргөнүмдү, ошондуктан алардын бирөөсүн мен бөлүп карай албайм. Алардын баары менин балдарымдай, мен үчүн баары маанилүү. Мен мода трендтерине деле көз салбайм. Анткени жөн гана кимдир бирөөнө окшошуп калуу шансы ар дайым бар. Ошондуктан менин баардык демилгелеримди мен аркыл тараптан алам. Ал кино болушу мүмкүн. Мисалы өз кезегинде мына бул кармагычынын дизайнын жаратууга сага Жапониянын Тецубин чайнегинин кармагычы түрткү берген. Мен ошол салттарды, ошонун баары ар бир деталына олуттуу көңүл буруу менен бүтүндөй кол менен жасалат деген негизги концепцияны сактап калууга аракет кылуудамын. Балким өзүм сыяктуу бир топ энтузиасттарды топтосомбу дейм. Сатуу өлчөмдөрүн жогорулатууга умтулуп, бүтүндөй алганда менин башымда ар нерсе келиши мүмкүн. Кантса да мен сүрөтчүмүн да. Азыр мен булгаары менен жанып турам. Өз убактымды бүтүндөй ошол жакка буруп койгом. Целиком отдаю все свое время этому ремеслу.